Азыркы учурда кооздугу көз жоосун алган билерик, шуру, сөйкөлөр кеңири жайылууда. Бул аксессуарлар ар бир көйнөктүн көркүн ачып, образды толуктап, көркөмдүү көрсөтөт эмеспи? Супер ТВнын пайдалуу кеңеш рубрикасынын алкагында кол өнөрчү Гүлзинат Эргешова кыл кыякчы Залина Касымовага өз колдору менен айымдарга эң керектүү болгон сөйкөнүн түрлөрүн жасаганды үйрөтөт. Саламатсыздарбы достор, айымдар, бүгүн биз сиздер менен Залина Касымова менен биргеликте сөйкөнү кантип жасоонун жолдорун чогуу үйрөнөбүз. Анда эмесе көрүүчүлөр менен биргеликте мен дагы өзүмө үйрөнүп алайын. Азыр биз Залина күнүмдүк жашоодо тагыла турчу сөйкөнү жасайбыз. Кайчы керектелет кыркканга, анан кычкач. 4 бурчтук формасындагы темир керектелет. Бул чумунун аталышы пин деп аталат. Биринчиден пинге мындай желекче, гүлдүн желекчесин мындайынан киргизебиз, ичине каратып, буга темирди алдык, буга киргиздик. Кандайынан киргиздик ошондо? Пинге мындай желекче, гүлдүн желекчесин мындайынан киргизебиз, ичине каратып, анан шорунуз мындайынан. Кайра гүлдү киргизип туруп, окей, окшоштубу? Окшош келип атат, Андан кийин кычкач менен алып, болжолдуу түрдө 2 сантиметр үстүнөн калыш керек. Кычкачтын кичине мындай баш жагында атайын темирди кесүүчү. Көрдүңүзбү? Бул жеринде экен, бул жеринде. Ошонусу менен кесебиз. Ошону кайра ийебиз. Болду окшойт, окшоштубу? Ийгендеги максат бул жердеги сөйкөгө кошуу керек. Эми сөйкө кулакка тага турган жерин кошобуз. Сөйкө менен бирге. Буга киргизиле коебуз, Мынакей. Бул сөйкөбүз даяр болуп калдыбы? Ооба, бул сөйкөбүз бүттү. Сонго. Биринчи эмнени алабыз? Биринчи пинди алдык. Анан гүлдүн желекчесин киргизебиз. Жанагындай эле. Техника менен, Эми мунун үстүнө бир берметти киргиздик. Бермет ташын. Кайра гүлдүн желекчесин бул менен бекитет экенбиз, Мындай болуп жабылат. Сон болуп баштады. 2 сантиметр калтырып. 2 сантиметр калтырып, кыскасын кайсы жер кесе турганын билдиңиз, Эми буну кычкач менен ийебиз. Үстү көздөй ийет экенбиз, ошондо мындай кармап туруп. Учуна жакыныраак кармайт экенбиз, Себеби кийинкиге киргизет окшойбуз, Андан кийин экинчисин баштайбыз. Ушундай эле. Ушундай эле жол менен кайра кайталап жасап алабыз. Залина, биринчи пин менен экинчи пиндин айырмасын байкадыңызбы? Байкадым. Мынакей. Бул биринчи пиндин өзгөчөлүгү экинчиден. Бул жерде кийинки буга киргизе тургандай башкача мындай ийилген учу бар экен да. Себеп дегенде менимче мындай бириктирет окшойбуз, экөөнү. Ооба, азыр кошобуз. Биринчи жасаганыбыз менен экинчини кошобуз. Кошкондо Туура эле коштук, Туура эле кошулду. Эми үчүнчүсүн жасайбыз. Эми бул пинге гүл желекчесин киргизебиз, Залина. Кайра эле шуру, Кайра шуру киргизебиз. Кайра бул үстүнө. Ооба. Үчүнчүсүн жакшы кесип баштадым уже. Ушу бат кесип да баштадыңыз окшойт. Акыркы бөлүм бул кулакка тага турган жерин бириктиребиз. Бул экөөнү киргизип туруп, мындай болуп калабы? Жеңил эле экен, бирок бекиткенден бир аз ыгын билип алыш керек экен да, үйрөнүп алыш керек экен менимче. Меники даяр болду. Бул бермет ташты сүйүүчүлөр үчүн атайын берметтен жасалган. Анда эмесе баштайлы эле? Анда биз баштадык. Муну гүл деп элестетсеңиз болот.
себеби бул гүлдүн эң ылдыйында. Кайра эле кычкачты алдык, ийип формага келет. Аягына чейин ийбейбиз. Жок, аягына чейин ийип туруп муну ийип койсок болот экен, Ошончун айтып атам да, экөөбүрөбүздүн муну ийип койсок болчу экен. Эми кулакка турган жерин кошобуз. Эми ушинтип биздин 3-чү сөйкөбүз да даяр болуп калды. Бул баягы 3-чү сөйкө болгонго колубузду көнөтүшүп туруп 2 мүнөттө эле даяр болду окшойт, Ким да дебесизби? Мынакей жемчуг, мен жогоруда айткандай жактырып жаткан жемчуг мына ушундай сонун сөйкө чыгып калды. Айта кетсек, сөйкөгө керектелүүчү каражаттарды базардан, атайын дүкөндөрдөн тапса болот. Ошондой эле тандап алууда сапатына да көңүл буруу керек. Керектелүүчү каражаттарды тандоодо сиз сөзсүз түрдө сапатына көңүл буруңуз. Бул күн аябай ысыганда же жаан-чачын болгондо, сууга тийгенде сапатын жоготпоосу керек жана ден соолукка эч кандай зыянсыз болбосу керек. Аны сиз кантип билем десеңиз, аны сатуучудан сөзсүз сураңыз, кайсыл сапаты боюнча эң мыктысын тандооңуз. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, бүгүн мен үчүн дагы, сиздер үчүн дагы абдан керектүү маалыматтарды ала алдык деп ишенебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.